Ак Суу райондук психоневрологиялык мекемедеги бейтаптарга бүгүнкү күндө атайын аларга карата Боз Салкын элдик ыр-би ансамбли жана жеке чыгармачыл адамдар болуп кайрымдуулук концертин өткөзүшүп, аларга жагымдуу маанай тартуулашты. Буга чейин атайын майрам сайын ушундай иш-чаралар өтүп турчу, бирок бул жолкусун майрам күнүн күтпөстөн майрам күнү деп белгилешүүдө. Бүгүнкү иш-чара биздин демөөрчүлөрүбүз ар дайым келип кыздарыбыздын, кызмат алуучу кыздарыбыздын көңүлүн көтөрүп турушат ар бир майрамда. Анан бүгүн деген майрамы жок эле, мындай эле көптөн бери келелекпиз деп өзүлөр келишип, ушундай благотворительный концерт өткөрүп турган кези. Бардыгын Жамиля айым биздин ар дайым келип турган демөөрчүбүз, ошол уюштуруп Боз Салкын ансамбль келип отурат. Андан тышкары дагы областтык жетекчиликтен жана райондук жетекчиликтен дагы жардам көрсөтүлүп, ошол тараптан да уюштурулуп өткөрүлүп аткан бүгүнкү майрамдык кече. Жаратылышында эле жаралгандан эле баягы мыкты аял болоюн, мыкты кыз болоюн, мыкты эне болоюн деп жаралабыз да. Бирок ушул бул жерде жаткан аялдардын эмеси мен башкача жеңилирээк, жакшы эме менен айткым келип атат. Мүмкүнчүлүгү чектелген деп да айтпайм, кичине баягы аң сезиминен жабыркаган айымдар да. Анан булардын деле өзүнчө бир понятиясы бар, өзүнчө бир жашоого болгон көз караштары бар да. Ошон үчүн ошолор майрам болбосо деле мындай келип кичине ыр белектерди тартуулап коелу дегенбиз. Андан сырткары ыр концертный программабыздан сырткары да эмебиз бар. Биздин өзүбүздүн эле тааныштардан чогулган белектерибиз бар. Ошол бүткөндө ошолорду тапшырып, кичине көңүлдөрүн көтөрүп коелу деп атабыз. Турмуштун ачуу таттуусун көрбөй, эл менен бирге коомчулукка аралаша албаган айымдардын көздөрүндө бөлөк жашоосу бардай көрүнөт. Алардын самаган кыялдары кайсыл жакка алып барары эч кимге белгисиз. Илимде далилденбептир. Оорулуу адамдар булар акылдуу же биз соо жүргөн адамдар акылдуу деп ушулганга чейин окумуштуулар дагы эле далилдеп келе элек экен. Бирок мен айтар элем, ушундай оорулар такыр эле жок болсун. Журтчулугубузда тынччылык, токчулук, аманчылык боло эле жергебизде. Деги эле дүйнө жүзүндө тынччылык болсун. Эмне деген аламат апааттар болуп атат. Адамзатка мен ушу ыйман берсин деп жараткандан тилейт элем. Ырчы достор менен, сахна ырчылары менен уже экинчи жолу Ак Сууга алып келип ушундай концерт өткөрүп атабыз. Колубуздан келишинче жардам кылып эле, просто кичине жакшы маанай тартуулайлы деп эле келип атабыз да. Ушундай иштер менен көп эле алектенебиз. Ушунда биздин Скөл областынын уйгарым өкүлчүлүгүнө чоң ыраазычылык айтат элем. Дайыма поддержка кылышат, ушундай проекттерди эч качан отказ беришпейт. Концерттик кечеде бейтаптарга атайын конкурс уюштуруп, жеңүүчүгө белектер тапшырылып, андан соң атайын алар үчүн дайындалган даамдуу түштөнүү берилди. Мына ушундай эле азыр сонун жагымдуу концерттик маанайдан кийин биздин бейтаптар ПССМдин ашпозчулары жасаган атайын даамдуу аштарга келип тамактанышмакчы. Бул жерде биринчи тамак суюк, ошондой эле экинчи лагман, үчүнчү салат менен жемиштер коштолот. Тамагыңар таттуу болсун. Социалдык станционардык психоневрологиялык мекемесинде бүгүнкү күндө 248 социалдык кызмат алуучу бейтап дарыланып келет. Ал жакта 18 жаштан 80 жашка чейинки айымдар жайгашкан. Бардык дары-дармек жана тамак-аш азыктары мамлекет тарабынан каржыланат. Талгат Токтомушев, Нурдин Урманбетов, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктар үчүн Ак Суу районунан.